Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке киргенден кийин экономикабыз көтөрүлөт деген үмүтү акталбай калды көрүнөт. Тескерисинче, дыйкандар өндүргөн продукцияларын сата албай, бүгүнкү күнгө чейин убара болуп келишүүдө. Ал ортодо ЕАЭПке киргенибизден баш аягын жыйнай албай отурганда, Евразиялык экономикалык биримдиктин 18 техникалык регламенти кирип жатат. Ага ылайык Кыргызстан өзүнүн техникалык стандарттарын уюмга шайкеш келтириши керек. Эгер ага келтире албаса, Кыргызстан өз товарларын сыртка чыгарууга мүмкүн болбой калат. Өкмөт кирип жаткан талаптарга даярбы же жокпу, кабарчыбыздын материалында. Бул кирип жаткан техникалык регламенттерге ылайык Кыргызстан өзүнүн техникалык стандарттарын уюмга шайкеш келтириши керек. Эгер Кыргызстан өз стандарттарын туура келтире албаса, өз товарларын сыртка чыгарууга мүмкүн болбой калат. Өнүгүү прогресс фракциясы өкмөт мүчөлөрүн чакырып, ар бир регламент боюнча даярдыктарын сурады. Улуттук кийимдерибиз бар. Шырдак, башка дагы биздин улуттук кол менен баягы чыгарылган продукциялар бар да. Ошол азыр дүйнө боюнча мамлекеттерге барып атканда проблема жокпу? Бизде жок, жанагы 62% камтып деп атпайбызбы? Калган 40% жанагы тиешелүү прибор оборудованиялар керек да. Ошол келгенде биз 100% көрсөткүчтөрдүн баары тең. Жерге дагы ошо лаборатория керек да. 18 техникалык регламенттин ичинде жеңил өнөр жайынан баштап тамак аш коопсуздугуна чейин талаптар бар. Бирок жыйынга келген өкмөт мүчөлөрүнүн бири дагы бул талаптарга даярбыз деп айта алышкан жок. Лицензия на производство и реализацию взрывчатых материалов. Биз МВДнын немеси боюнча бияка биздин нормативный актыларга пока изменение киргенге неме жок. Жок, биз даярбыз да. Лабораториялар жок бизде бул жерде бактырыш. Лаборатория проблема болду. Кирип жаткан техникалык регламенттердин ичинде таң кактоо боюнча регламент дагы бар. Өкмөт бул регламенттин 67 көрсөткүчүнөн болгону 17сине эле даярбыз деп жооп узатышты. Россиядан акча каражат керек деп атасыздар силер да? Биз ушул Россия жана Казакстан гранттарынын алкагында биз 2015-2014 жылдан бери эле сурокаттар, талаптар ушу баардык техникалык мүнөздөмөлөр менен берилип атат. Бирок ал тараптан бир дагы жабдуу жана лабораториялык жабдуулар келе элек. Лабораториялык түрдө биз муну 62% камтый алабыз. Калган 30%га жакыны болсо жанагы ошо кайра эле оборудование, лабораторный оборудование приборлор керек. 100% даяр эмес. Даяр эмес. Мында сырткары күчүнө кирип жаткан талаптардын ичинде лифттердин коопсуздугу дагы бар. Өкмөт биз лифт чыгарбагандыктан анын коопсуздугуна жооп берүү кыйын деп чыгышты. Мындай суроо жооп берип коюңузчу. Лифт келди. Ошону стандартка биз текшере алабызбы? Жок же ооба? Азыр келген оборудованиянын баары завод изготовительдин стандарты бар го. Ошонун негизинде эле болуп атат. Негизги лабораторный анализ, анын стандарттары жок бүгүнкү күндө. Биз ушундан кыйналып атабыз. Анткени жана сот системаларына буларга барганда бизге бул проблема ушундан чыгып атат. Текшере албайбыз. Текшере албайбыз. Лаборатория жок. Лаборатория жок стандарты. Башкаларын айтпай эле коелу, өзүбүздөн чыккан эт сүтүбүзгө эл аралык стандарттарга жооп бере турган сертификаттуу берүү маселеси дагы көйгөйдү жаратып келет. Силер азыр мисалы эт чыгып атса Россия же Казакстанга сертификат бере аласыңарбы Таможня союзу негизинде? Биз эми ошого азыр лабораториялар даярдап атпайбызбы? Лаборатория жок бүгүнкү күндө. Жок, бар бир даярдап. Жок, хорошо, даярдап атасыңар деп атпайсың. Лаборатория жок да сертификат бере албай атасыңар да? 2 жылдан бери эч бир аракет көрбөгөн өкмөт эми 2-3 айдын ичинде бул маселелерди чечишине эл өкүлдөрүнүн көзү жетпейт. Бүгүнкү маселенин бирден бири эле лаборатория экен да. Лаборатория салыш, лабораториялар бар, ошолорду бир активдүү чуркап аккредитация алып, мен ойлойм бул жерде бир Америка ачкадай же бир iPhone салган заводтой салчу нерсен керек эмес. Чуркап гана иштеш керек. Даяр эмес да. Ошол себептен мына 2 жыл, 1,5 жыл болот. Андан мурда биз 3 жыл даярданганбыз. Буга чейинки биз сабактарды ушинтип фракцияны өтүп турсак болмок экен бактыргыч. Жума сайын өтүш керек мындай сабактычы. Азыр 18 пунктту мына 12-августка чейин жетишпейт экен бизде. Таможня союзуна кирердин астында киргенден кийин жөнөкөй карапайым биздин элибиздин жашоо турмушу оңолдубу? Же оңолбодубу? Бул жерде макроэкономикалык көрсөткүчтү карасак 2015 жыл 2016 жылы 2015ке салыштырмалуу сырткы соода ылдыйлады. Өкмөттүн чабалдыгы Евразия экономикалык биримдигине кирүүдө дагы бир айкындалды. Эч кандай даярдыксыз Евразия экономикалык биримдигине өлкөнү алып киргени ушул күнгө чейин фитосанитардык, ветеринардык лабораториялардын жоктугунан көрүнүп турат. Ал кемчиликтерден кыргызстандык өндүрүүчүлөр, дыйкан фермерлер жабыркап келаткандыгы белгилүү.